Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Конфликттин эмоционалдык булактары. Адамдардын ортосундагы түшүнбөстүктөр ар кандай себептерден улам келип чыгат. Кээде алар объективдүү карама-каршылыктардын негизинде жаралат. Ал эми айрым учурда алар ачык түстөгү эмоционалдык өзгөчөлүктү алып жүрүшөт. Адамдар кайсы бир көйгөй боюнча жеке бири-бирине аябай кыжаалат болушат. Жетекчинин же команда лидеринин милдети түшүнбөстүктөрдү жөнгө салуу жана иш тартибин кадимки абалга келтирүү. Эмгек процесси учурунда пайда болгон конфликттерди биз экинчи бөлүмдө сөз кылган медиация жана арбитраждын жардамы менен чечүүгө болот. Ачык түрдөгү эки ача пикир көп учурда прогресстин белгиси болот. Махатма Ганди. Конфликттердин көпчүлүгү рационалдуу эмес, эмоционалдуу өзөктү алып жүрөт. Эгер конфликттин негизин узак убакытка созулган таарынычтар, жашыруу нараазычылыктар же топтолгон кыжырдануу сезимдери түзө турган болсо, анда кырдаалды жөнгө салууга көп күч жумшоого туура келет. Бийлик үчүн же кызмат үчүн күрөштө ар дайым адамдар кесиптештеринин жолуна соккуруп, алды артын карабай бет алууга даяр. Бул учурда жабыркаган адамды таарынткан кишиге симпатия менен кароосуна көндүрүү оңунан чыкпаса керек. Ошентсе дагы көпчүлүк учурда жагымсыз кырдаал өтө терең болбойт жана эки ача пикирдин же кызматкерлердин бири-бирине болгон түшүнбөстүктөрүнүн натыйжасында келип чыгат. Ларрини бөлүмүндөгү командалык дуктун жоктугу тынчсыздандырып жаткан. Кызматкерлери дайыма бири-бири менен кайым айтышып кетишет. Андан улам талаш тартыштар, ызы чуулар көп чыгат. Ларри команда түзүү же тимбилдинг боюнча семинарга катышкан соң бөлүмдү чогултуп, жыйын уюштуруп, теориялык билимин иш жүзүнө ашып көрүүнү чечти. Үзүрлүү эмгектен команданын мааниси тууралуу кыскача кеп кылган соң, Ларри кызматкерлеринен 5 кесиптешинин атын кагазга жазып, алардын тушуна өздөрүнө жаккан сапаттарын жазууну суранды. Андан соң аларга кесиптештери тууралуу жазгандарын тиешелүү кесиптеши карап окуп берүүлөрүн сунуштады. Барни Сараны кармап мындай деп окуду. Мен сенден жардам сураганда же кайсы бир маалыматты өтүнгөндө сен дайыма бош эмес болсоң дагы башка иштериңди жылдырып мага көмөктөшөсүң. Барни буга чейин Саранын жардамы үчүн ыраазычылык билдирбегендиктен Сара аны жакшылыкты билбеген акылсыз деп эсептешчү. Барнинин пикирин билген соң ал жөнүндө оюн жакшы жакка өзгөрттү. Лик Ронго мындай деди. Мен эртең менен жумушка келгенде көңүлсүз абалда болом. Сен болсо дайыма кубанычтуу саламың менен маанайымды көтөрөсүң. Рон Лиздин начар мүнөзүн билип, аны менен мамиле кылууну каалачу эмес, бирок анын азыркы айткандарынан улам Рондун мамилеси бир аз жумшарды. Жыйын аякта баары өз ордуларына отургандан кийин команданын ар бир мүчөсүндө кесиптештерине карата жылуу сезимдер пайда болду. Азыр эле сага жакшы нерсе айткан адамды жаман көрүү кыйын. Эгер жетекчилик же команда лидерди эмгек жамаатынын жеке мамилелерине дайыма көңүл буруп турса, мындай көнүгүүлөрдүн жакшы жыйынтыгын бекемдеп алса болот. Кызматкер кайсы бир кесиптештин дарегине курч сын пикирди билдирген учурда, жетекчи ал тууралуу айткан жакшы сөздөрүн ага эскерте берсе болот. Мындай ыкма чогулушта жасалган көнүгүүлөрдүн үзүрлүү жыйынтыгын бекемдеп, абалды жөнгө салып, кызматкерлердин бири-бирине болгон жакшы мамилесин калыбына келтирет. Жеке кастык мамиле. Айрым учурда конфликтте эки ача пикирлер эмес, терең орун алган жеке кастык мамиле себеп болот. Эгер мындай кырдаалды ошол бойдон таштап койсо, анын кесепети конфликттеги эки тарапка эле эмес, эмгек жамаатынын моралдык духуна да таасир тийгизет. Жетекчилик эки тараптын элдешүүсү үчүн чара көрүшү керек. Алгач эки адамдын эмне үчүн бири-бирин жек көрө тургандыктарын аныктап алуу керек. Мындай жек көрүүлөргө көп учурда мурда болуп өткөн чатакташуулар себеп болот. Чектен ашкан атаандаштык, бийлик жана кызмат орду үчүн бир топ адамдар кесиптештеринин башын аттап өтүүгө даяр. Эгер бул аракет жабырлануучу тарапка билинип калса, андалар мындан кийин тынчтык жана макулдашуу жолуна иштеп кетет деп айтууга болбойт. Мындай жеке кагылышуулар адамдардын ортосундагы терең калыстык кастык мамилени жаратып, андан кийинки мамилелеринде чоң так калтырат. Эгер кайсы бир кесиптешибиздин башка кесиптешибизге атайлап жашыруун зыян келтирүүнү каалап жатканын билип калсак,
ал адамдын жасаганы туура эмес экендигин түшүндүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Командадагы кесиптештердин аброюна шек келтирүү үчүн атайын активдүү түрдө терс аракеттерди жасоо түзүк жана акылдуу кишинин иши эмес. Жамаат дайыма бирдиктүү команда болуп калышы керек. Эки тараптын ортосундагы карама-каршылыкты жеңилдетүү үчүн жана алардын аз байланышта болушун камсыз кылуу үчүн кызматкерлердин бирин же экөөсүн тең башка бөлүмгө которуп жиберүүгө болот. Эгер мындай кылуу мүмкүн болбосо, кызматкерлер тартыш болсо же кызматкерлердин башка бөлүмдө иштөөсү үчүн жетиштүү квалификациясы жок болсо, анда кырдаалды жөнгө салуу боюнча кадамдарды жасоо керек. Чатакташкан эки тараптын ар бири менен алардын элдешүүсү керек экендигине көндүрүп сүйлөшүүгө аракет кылып көрүңүз. Эгер бул жардам бербесе, катаалыраак чараларды көрүңүз. Мисалы, буларды айтса болот. Эгер бул командада алдыга чыгууну кааласа, баардыгы биргеликте чогуу иш алып барышы керек. Болор нерсе болду. Баардык жаман нерселерди унуткула. Мен силерден бири-бириңерди жакшы көргүлө деп талап кылбайм. Силердин жумуштан тышкары мамилеңер мени кызыктырбайт. Менин талабым силер максатыбызга карай чогуу кадам ташташыңар керек. Эгер зарыл болсо, бул көрсөтмөлөрдү дисциплинардык ыкмалар менен бекемдеңиз. Эки ача пикир кастык мамиленин булагы эмес. Ука Нео, дарыгер жана философ. Психологиялык сыйлашпастык. Айрым учурда адамдар бири-бирине эч кандай себепсиз эле кас болушат. Көпчүлүгүбүз көңүлүбүзгө жакпаган адамдар менен мамиле кылууга мажбур болгонбуз. Алар бизге жөн эле жакчу эмес. Биз муну психологиялык сыйлашпастык деп түшүндүрчүбүз. Мисал карап көрөлү. Команданын жаңы лидери Стэн Рошел менен таанышат. Анын оюна келген биринчи пикир ал мага жаккан жок. Бул пикир андан ары иш процессине да таасир тийгизет. Эмне үчүн Стэн дароо эле Рошелге жакпай калды? Психологдордун айтымында мындай пикир ал адамдын жагымсыз окуяга дуушар кылган кишиге окшоштурган учурда пайда болот. Балким Стэндин бир жери чач жасалгасы, сүйлөө манерасы же сол жагындагы калы жана башка. Рошелге анын жашоосун бузуп салган 3-курстагы курсташын эскертип турат. Эмне үчүн Стэн ага жакпайт, жооп берүү кыйын, бирок ал анын жанында тургусу келбейт. Босого белгилери деп аталган мындай окуялар бизге мурда өтүп кеткен нерселерди эскертет. Алар акыл эстик деңгээлде биздин адамдар менен болгон мамилебизге таасирин тийгизет. Психологиялык сыйлашпастык жараткан адамдар менен бирге командада иштөөгө туура келген учурда кастык мамиленин келип чыгуу себептерин талдөөгө алыш керек. Ал үчүн мындай суроолорду берсе болот. Эмне үчүн мага бул адам менен иштешкен жакпайт? Анын кийингени жакпайбы же сүйлөгөнү кыжырдантабы? Же ал өтө эле кекиреген адамбы? А балким иштин баары босого белгиде болуп жүрбөсүн. Кастык мамилеңиздин себебин аныктап алган соң, аны чечүүгө аракет кылыңыз. Ал адамды объективдүү карап көрүңүз. Кийинки жолу долбоордун үстүндө бирге иштөө үчүн буйрук берилгенде, ал адамга болгон себепсиз мамилеңизди белгилүү бир убакытка болсо дагы унуткарып турууга өзүңүзгө убада кылыңыз. Сезимдериңиздин акылдан озуп кетишине жол бербеңиз. Болгон күчүңүздү топтоп, бул адамдын эмнеси сизге жакпай тургандыгын так аныктаңыз. Эгер пикириңиздер келишпесе, ачуулуу эмоцияга алдырбастан, жай жана рационалдуу түрдө чечүүгө аракет кылыңыз. Ал адамдын жакшы бир өзгөчөлүгүн табыңыз. Тажрыйбалуулугу, тамаша көйлүгү же мүнөзүнүн жакшы бир сапатын жана башка. Анын кемчиликтерин эмес, артыкчылыктарына көңүлүңүздү бурсаңыз, жакын арада психологиялык сыйлашпастыкты унутасыз. Жеке көз карашыңызга ал адамдын достук мамиле менен ынандырыңыз. Ага жакшы бир нерселерди айтыңыз. Кээде бизге начар мамиле жасаган адамдарга карата кастык мамиледе болобуз. Мындай учурларда ички тынчтыкты сактоо маанилүү. Бул адамдарга ачууңузду келтирип, өзүңүздөн чыгып кетишиңизге жол бербеңиз. Мындай адамдарга жай маанайда реакция кылган учурда алар кызыгуусун жоготуп, көңүлдөрүн башка нерсеге буруп кетишет. Эгер баардык аракеттериңизге карабастан ишиңизге тоскоолдук жаратып, жүрүм-туруму менен сизге жолтоо болуп жаткан болсо, анда жетекчиликке билдирсеңиз болот. Бирөө менен талаш маселеге кабылып калган учурда аны менен мамилеңизди курчута турган же бекемдей турган дайыма бир фактор болот. Ал фактор мамиле болуп эсептелинет. Уильям Джеймс. Менеджер кеңешчинин ролундагы жетекчи. Эгер бир эле кызматкер милдетин керектүү шартта аткарбай калган болсо, анын кесепети дароо бөлүмдүн же команданын ишине таасирин тийгизет. Мына ошол үчүн көйгөйлөрдү алдын ала аныктап, ага карата зарыл чараларды көрүш керек. Болбосо алар чыр-чатактуу кырдаалга айланып кетет. Мындай учурлардын көпчүлүгүндө психологиялык кеңеш берүү ыкмасы колдонулат. Кеңеш берүү бул кызматкерлерге кыйынчылыктарды жана нормалдуу личностторалык мамиле
тоскоолдук жараткан психологиялык тосмону жеңип өтүүгө жардам берүүчү процесс. Кеңеш берүүчү активдүү угуу жана ачык логикалык дискуссиянын жардамы менен көйгөйлөрдү аныктоого, чатактуу чекиттерди тактап белгилөөгө, чыр чатактуу кырдаалдан чыгуунун альтернативдүү жолдорун аныктоого жана туура чечим кабыл алууга көмөктөшөт. Команданын лидери же жетекчиси кесиптешине кеңеш берип жаткан абал психотерапевттин пациент менен болгон баарлашууна караганда спорттук машыгуунун командасы менен иштеген жумушту эске салат. Кесиптик кеңеш берүү бир гана квалификациялуу адистер тарабынан ишке ашырылуусу керек. Мындай адистердин жардамына кээде абдан муктаж болобуз. Бул адистерге кызматкер жетекчисинин нараазычылыгын билдирип алганда, эмгек жамаатында олуттуу түшүнбөстүктөр жаралганда жана жеке көйгөйлөр жалпы команданын жумушуна тоскоол болуп жаткан учурда кайрылышат. Кесиптик жардам кайсы учурда керек? Жетекчилердин көпчүлүгү кесиптештерине жөнөкөй, кесипкөй психолог кеңешчиге баруусу керектигин сунуштоодон тартынышат, а кээде уялышат. Себеби айрым кызматкерлер мындай сунушка таарынуу менен мамиле кылышат. Сиз эмне, мени жинди деп ойлоп жатасызбы? Ошондуктан мындай адамдар менен сүйлөшүп жатканда кеңешчинин медициналык жардам менен эч кандай байланышы жок экендигин баса белгилеп айтышыңыз керек. Жалгыз эле психологиялык көйгөйлөр кесиптик кеңешчинин жардамына муктаж эмес. Адамдын жүрүм турумуна жана абалына, финансылык кыйынчылыктар жана үй бүлөдөгү башаламандык дагы таасирин тийгизет. Айрым учурда личносттар аралык мамиле куруудагы кыйынчылыктар медициналык ооруларга да байланыштуу болот. Кызматкерлерге жардам көрсөтүү программасы КЖП. Кызматкерлерге жардам көрсөтүү программасы бул кызматкерлерге кесиптик кеңеш берүү системасынын формасы. Бир топ компаниялар жеке жана командалык эмгек өндүрүмүн жогорулатуу максатында личносттордун жана личносттар аралык көйгөйлөрдү чечүү үчүн ушундай программаларды иштеп чыгышат. Ал үчүн зарыл шарттарда тыштан кеңешчилер чакырып турушат. Кызматкерлерге жардам көрсөтүү программасын колдонуу эки түрдө ишке ашырылат. Биринчиси, кызматкер өзү кызматкерлерге жардам көрсөтүү программасын алкагында жардам алууга каалоосун билдирет. Компания программа тууралуу, андагы жарыялар, поштага шилтемени жана өткөрүлө турган жыйын боюнча маалыматты кызматкерлерге электрондук почта аркылуу жөнөтөт. Көп учурда ыкчам байланыш телефондору иштеп турат. Биздин кызматкерлерибиздин бири Гилда жардамга муктаж экендигин билдирди. Өспүрүм кызы менен болгон үзгүлтүксүз уруш талаш аны чыдамсыз жана баарына нараазы болгонго жеткиргенин айтты. Гилда менен болгон телефон сүйлөшүүдө кызматкерлерге жардам көрсөтүү программасынын кеңешчиси көйгөйдүн маңызын аныктап, аны үй бүлөлүк психологко чакырды. Гилда өзүнө ылайыктуу болгон бош убактысында кеңеш алуу жумушту калтырууга себеп боло албайт. Бош убактысында баруу үчүн психолог менен макулдашты. Процедуранын башынан аягына чейин купуялуулугун сактагандыктан жетекчиге кеңешчилерге жардам берүү программасынын алкагында көрсөтүлгөн кызматтардын отчету келип түшпөйт. Көп учурда жардамга кайрылган кызматкерлердин аты жөнү дагы купуя сакталат. Экинчиси, жетекчи кызматкерлерге жардам көрсөтүү программасына кайрылууну сунуштайт. Мисалы, биздин топ менеджерлерибиздин иши акыркы убактарда дароо төмөндөп кетти. Анын столдо ойлонуп отурганын көп көрөбүз. Эмне болду деген суроого болсо, кол шилтеп баары жакшы, болгону бир аз чарчап кеттим деген жоопду алабыз. Бир канча убакыт өткөн соң ал үй бүлөсүндө көйгөй бар экендигин моюнга алат. Ана биз ага кызматкерлерге жардам берүү программасынын адистерине жардамга кайрылуусуну сунуштайбыз. Кызматкерлерге жардам көрсөтүү программасынын кеңешчисине өзүбүз жөнөткөн күндө дагы кеңеш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу отчетту кызматкерлердин өзүнөн дагы кызматкерлерге жардам көрсөтүү программасынын кеңешчисинен дагы ала албайбыз. Жардам көрсөтүү программасы толугу менен купуялуулукту сактайт. Жалгыз гана биз көрө ала турган жыйынтык кызматкердин көйгөйү чечилгендигинин натыйжасында анын эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жемиштүүлүгү. Кызматкерлерге жардам көрсөтүү программалары жетиштүү деңгээлде кымбат турат. Бирок көп жылдардан бери колдонулуп келе жаткан уюмдар программанын чыгымдарын өзү актай тургандыгын айтып келишет. Кызматкерлерге жардам көрсөтүү программасынын кыйын кырдаалдарда колдоосуз алып, жумушка кызыгуусун жоготуп, акыры андан кетүүнү чечкен тажрыйбалуу жана жогорку квалификациялуу кызматкерлерди сактап калууга жардам берет. Резюме. Биринчи, иш чөйрөсүндөгү пикир келишпестиктер дайыма болуп турат.
Кесиптештерибиз дайыма эле биздин пикирибизге кошула бербейт, эгер албетте биз айланабызды эки жүздүүлөр менен курчап албасак. Ал эми алардын айрымдары жеке идеяларынан баш тартпай бекем кармап турууга даяр болушат. Экинчи, эсиңизде болсун, көпчүлүк адамдар чыр чатактуу кырдаалда психологиялык жана эмоционалдык дискомфортту сезишет. Алар болуп жаткан нерсенин баарын өз дарегине кабыл алышат. Көңүлүңүздү катышуучулардын жеке сапаттарына эмес, талаш тартыш болуп жаткан маселеге буруңуз. Үчүнчү, талаш тартышты конструктивдүү жүргүзүүнүн бир нече эрежелери. Кырдаалды маектешиңиздин көз карашы менен карап көрүңүз. Экинчи адамдын жүрүм турумунун себебин түшүнүүгө чын дилден аракет кылып көрүңүз. Конфликт учурунда каршылык көрсөтүп жатканда сезимдериңизге көңүл буруңуз. Каршылыгыңызга терс баа бербеңиз. Анын көз карашы сиздин тигил же бул эмоцияңызды чакырып жатканы үчүн күнөөлөбөңүз. Сокку жайлатуу үчүн метафораларды колдонуңуз. Каралып жаткан көйгөйлүү маселе боюнча каршылашыңыздын алгач угуп, андан соң ой пикириңизди билдириңиз. Төртүнчү, адамдардын ортосундагы түшүнбөстүктөр ар кандай себептерден улам келип чыгат. Кээде алар объективдүү карама-каршылыктардын негизинде жаралат. Ал эми айрым учурда алар ачык түстөгү эмоционалдык өзгөчөлүктү алып жүрүшөт. Адамдар кайсы бир көйгөй боюнча же бири-бирине аябай кыжаалат болушат. Жетекчинин же команда лидеринин милдети түшүнбөстүктөрдү жөнгө салуу жана иш тартибин кадимки абалга келтирүү. Бешинчи, кээде адамдар бири-бирин жөн гана жактырбагандан улам түшүнбөстүктөр жана конфликттер жаралат. Жетекчинин же команданын лидеринин милдети кызматкерлердин жеке жактыруу же жактырбоо сезимдерине карабастан алардын ортосундагы кызматтык мамилени кадимки абалга келтирүү. Эгер сиз кастык мамиледе болгон адам менен бир командада иштөөгө муктаж болуп калсаңыз, анда ал адамдын жакшы бир өзгөчөлүгүн табыңыз. Тажрыйбалуулугу, тамаша көйлүгү же мүнөзүнүн жакшы бир сапатын жана башка. Анын кемчиликтерине эмес, артыкчалыктарына көңүл буруңуз. Жакын арада психологиялык сыйлашпастыкты унутасыз. Биздин милдет көйгөйлөрдүн алдын ала аныктап, аларга карата зарыл чараларды көрүү, болбосо алар чыр чатактуу кырдаалга айланып кетет. Кеңеш берүүчү активдүү угуу жана ачык логикалык дискуссиянын жардамы менен көйгөйлөрдү аныктоого, чатактуу чекиттерди тактап белгилөөгө, чыр чатактуу кырдаалдан чыгуунун альтернативдүү жолдорун аныктоого жана туура чечим кабыл алууга көмөктөшөт. Бир топ компаниялар жеке жана командалык эмгек өндүрүмүн жогорулатуу максатында личносттук жана личносттар аралык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган программаларды иштеп чыгышат. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 4 бөлүм. Жашыруун конфликттер. Конфликттердин себептери конфликттердин өздөрү сыяктуу эле ар кандай болот. Алар талаш кырдаалга түздөн түз, көп учурда кыйыр тиешеси бар бир топ көйгөйлөрдөн жаралат. Конфликттеги карама-каршылыктын катышуучуларынын физикалык, эмоционалдык жана интеллектуалдык өзгөчөлүктөрүнүн баардыгы бул жерде өз ролун ойнойт. Жашыруун же бүлбүлдөгөн билинер-билинбес конфликттердин кесепети баары бир олуттуу деңгээлде уюмга дагы, анын кызматкерлерине дагы, алардын түзмө-түз же кыйыр тиешелерине карабастан таасирин тийгизет. Аларды чечилбеген бойдон калтырып коюу менен биз кырдаалды өзгөртүү же жакшыртуу мүмкүндүгүн колдон чыгарып алабыз. Натыйжада анын кесепети биздин кесиптик ишмердүүлүгүбүзгө жана башкалар менен болгон мамилелерге тиет. Бул бөлүмдө биз конфликттерди конструктивдүү жана ачык түрдө чечип алууга жардам берген уюмдук маданияттын негиздери жөнүндө сүйлөшөбүз. Мындай чөйрөдө кызматкерлер ачык айтуудан коркушпайт, себеби аны чечүүгө баардыгы түшүнүү менен олуттуу мамиле жасай тургандыгын билишет. Ошондой эле биз официалдуу түрдө нааразычылыктарды кароо процедурасын жана эмгектик талаш тартыштарды чечүү, ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана туура чечим кабыл алуу техникаларын талкуулайбыз. Ар бир кыйынчылыктын артында бир мүмкүнчүлүк катылып жатат. Альберт Эйнштейн. Конфликттин уюмдук чөйрөсү. Жашыруун конфликттер алардын катышуучуларын эле эмес, эртели кечтир бул конфликт зонасына кабыла тургандардын баардыгын ордунан козгойт.
Мындай кырдаалдарды чечпей туруп таштап кое турган болсок, ал жамааттагы психологиялык климаттын төмөндөшүнө, дисциплинанын бузулушуна жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшүнө алып келет. Кызматтык конфликтке байланышкан мисал карап көрөлү. Ребекка компаниясындагы эң мыкты соода өкүлдөрүнөн болчу. Бирок акыркы бир нече айдан бери анын ишенимдүү кардары Ajax Industries компаниясы тапшырыктардын наркын 50%га кыскартып салды. Ребекка сурамжылоонун натыйжасында бул компанияга атаандаштары ыңгайлуураак сунушту киргизишкенин, мындан улам Ajax компаниясынын буйртмачылары жаңы өндүрүмдү текшерип көрүү үчүн бир нече ай Ребекка менен дагы башка компания менен дагы иштешип көрүүнү чечишкенин билди. Муну билген Ребекка атаандаштарынын өндүрүмүнүн дыкат изилдеп, карап чыгып, өзүнүн компаниясынын жакшы жактарын ачык көрсөткөн жаңы план түздү. Компаниянын аймактык өкүлү жана Ребекканын жетекчиси мындай ири кардарды жоготуп алганын укканда катуу ачууланды. Ал дайыма Ребекканы өтө эле өз алдынча деп билчү. Ал дайыма Кейт менен жумуштагы маселелерди талкуулабайт жана чыгымдарга карата да ойлонуп мамиле жасабайт. Ajax компаниясын жоготуу Кейттин калкылдап толуп калган чынысынын үстүнө тамган акыркы тамчы болчу. Ал Ребекканы кырдаалдын кандай багытта бара жатканын алдын ала байкабаганына жана атаандаштардын иш-аракеттерине көз салбаганына күнөөлөдү. Ребекка өзү жаңы түзгөн планын иштеп кетет деген ойдо болсо дагы Кейт аны кабыл албай туруп, Ajax'ты башка соода өкүлдөрүнө өткөрүп берип койду. Ребеккага адилетсиздик мамиле кылды деп эсептеди дагы жетекчисинин иш-аракетин жеке таарыныч катары кабыл алды. Кызды кирешелеринин кыскарышы гана эмес, кесипкөй жөндөмдүүлүгүнө болгон ишениминен ажыратып калганына кыжаалат болуп жатты. Ошентип ал бул көйгөйлүү маселеси менен компаниянын коммерциялык директоруна кайрылууну чечти, бирок директор жетекчиси колдойт деп ишенип турду, тилектештик белгиси үчүн. Конфликттин эки тараптагылары тең өз колдоочуларын топтогонго жан үрөп баштады. Ребекка айрым кесиптештеринин колдоосуна таянды. Алар Кейт адилетсиздик кылды деген ойлорун билдирди. Кейт кол алдындагыларга талапты катуу койгонду жакшы көрөр эле, андыктан жарымы аны колдошту. Жаралган конфликт талкуунун предмети жана бүткүл бөлүмдүн эмоционалдык кабатырлануусунун булагына айланды. Мындай учурда алгач конфликттин объективдүү себебин аныктап алуу керек болчу. Ал үчүн бөлүмдүн жетекчиси же компаниянын жетекчилигинин өкүлү көп учурда кардарларды башкаруу бөлүмүнүн кызматкери болот. Кырдаалды дыкат талдоого алып карап чыгат. Азыркы абалга болсо коммерциялык директор аралашып, көйгөйдү жөнгө салууга аракет жасоого өттү. Анын колуна конкреттүү маалымат келип түштү. Ajax баардык тапшырыктарын кыскартты. Ал эми Кейт Ребекканын сунушун четке кагып койду. Кейт аргумент катары башка соода өкүлдөрүнө салыштырмалуу Ребекканын маанилүү кардарларды жоготуп, кирешени төмөндөтүп жибергенин тастыктаган сатуунун отчетун көрсөттү. Ребекканын негизги аргументи болсо кырдаалды түздөп кетүүгө арналып иштелип чыккан сунушун жетекчиси четке кагып койгондугу болду. Аргументтештирилген маалыматтар менен таанышып чыккан соң чактакташкан эки тараптын позицияларын тыңдоо керек. Азыркы кырдаалда болсо Кейт дагы Ребекка дагы өздөрүнүн тууралыгына бекем ишенип, позицияларын активдүү жактап турушту. Кейттин ою боюнча баарына Ребекка күнөөлүү. Ал эми Ребекканын көз карашы боюнча ага адилетсиздик мамиле жасады. Экөө тең эмоцияларга көмүлүп тургандыктан конструктивдүү диалогко келе алышкан жок. Кайсы бир учурда Кейт мындай деди: "Мен Ребекканы кадыр баркын жана ийгиликтерин кемсинтким келбейт, бирок ошол эле учурда мындай кырдаалдын кайталануусун каалабайм. Мен офистин тышында эмне болуп жатканын билбей туруп, сатуу иштерин жөнгө салып башкара албайм." Компаниянын директору Кейттин айткандарын ынанымдуу жана ачык көз караш деп баалап, позициясын дагы кеңири түрдө билдирүүгө чакырды. Алар жетекчилик кызматтын оорчулуктарын талкуулашты. Ошондо Ребекка бул тууралуу ойлонбогонун моюнуна алды. Ошондой эле Кейтке буйртмачылар менен алып барган иш тууралуу маалыматты керектүү шартта бербегени дагы моюнга алды. Өз ара ачык сүйлөшүү жана көйгөйдү каршылаштын көз карашы менен кароо аркылуу конфликттин эки тараптын ортосундагы чыңалууну басаңдатышты. Натыйжада коммерциялык директор аларга өз ара макулдашууга келүүсүн сунуштады. Кейт Ajax компаниясына кайра кайтарып алуу үчүн Ребеккага дагы бир жолу мүмкүнчүлүк берүүгө макул болду. Ал эми Ребекка болсо Кейтке иштин абалы тууралуу күн сайын маалымат берип турууга убада берди.
Көйгөйлүү кырдаалга байланыштуу Ребекка менен Кейт дуушар болгон дискомфорт конфликтти тез чечүүгө жардам берди. Талаш маселе атайлап жаралбаса дагы психологиялык климатка жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнө терс таасирин тийгизди. Ал чечилгенге чейин бөлүмдүн иши үзгүлтүккө учурады. Биздин конфликттерге карата мамилебиз. Конфликттердин башталышы көп жагынан биздин мамилебизден көз каранды. Мындай кырдаалдарда өзүбүздүн жүрүм-турумубузду жакшы түшүнүү үчүн төмөндөгү анкетадагы суроолорго ооба же жок деген түрдө кыскача жазуу менен жооп бериңиз. Биринчи, мен конфликтке аралашканды жактырбайм. Экинчи, мен конфликт жөнүндө башка бирөөгө айтып берип, аны чечип берүүсү үчүн жоопкерчиликти ошол кишиге жүктөйм. Үчүнчү, мен конфликтке кабылып калганда аябай кабатыр болом. Төртүнчү, мен баардык нараазычылыктарды жана таарынычтарды ичимде топтоп жүрө берем. Бешинчи, мен конфликтти личностук өсүш катары кабыл алам. Алтынчы, менин оюм боюнча конфликтти алдын ала баамдай билип, ага карата алдын ала чара көрүш керек. Жетинчи, эгер менин ынанымдарыма каршы келбесе, мен компромисске барууга даярмын. Сегизинчи, адатта өзүмдүн пикиримди бербейм. Тогузунчу, конфликтти чечүү үчүн уюмдун жетекчилиги жооптуу. Онунчу, менин көп учурда менин ой пикирим, кызыкчылыгым, көз караштарым жана баалуулуктарыма караганда жакшыраак баалуулуктарга ээ адамдар менен чатакташам. 11. Конфликтти көп учурда мен баштабайм. 12. Конфликт конструктивдүү дискуссияга жол ачат. Жоопторуңузду талдаңыз. 1 жана 3 суроолорго ооба деп жооп берсеңиз, анда сиз чыр-чатаксыз адамсыз. Курч кырдаалдан алыс болууга аракет кыласыз. Мындай позиция айрым учурларда кырдаалга дагы, сиздин өзүңүзгө дагы пайдасын тийгизгени менен сизге оюңузду ачык айтууга тоскоолдук жаратат. Биз ыктымалдуу чоң чыр-чатактын кесепети бар кырдаалдан коркобуз жана андан качабыз, бирок так ошол корккон кырдаалдар бизге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Шакти Гавейн. Жеке конфликттер. Конфликттер иш чөйрөсүндө гана чыкпайт. Биз изилдеп чыккан техникаларды жеке жашооңуздагы конфликттерде да ийгиликтүү колдонсоңуз болот. Джордан менен Джуди 2 жыл мурда баш кошкан. Алар эң баштан бери эле финансыга байланыштуу урушуп келе жатышат. Джордан ийгиликтүү риэлтор. Мектепте мугалим болуп иштеген Джудиден караганда бир топ эле көп акча табат. Джордан баардык финансылык жоопкерчилик менин моюмда деп эсептейт. Ал дайыма: "Джуди, сен айлыгыңды кийим-кечеге, боек каражаттарыңа жана башка майда чүйдөлөргө корото берсең болот. Калганын баардыгын өзүң жайгарам" дейт. Ага карабастан Джуди үй бүлөлүк бюджетти пландоого жана ири сатып алууларга өзүм дагы катышышым керек деп эсептейт. Ошол эле учурда ал күйөөсүнүн акчаны пайдалануу шарттарына дайым эле макул эмес болчу. Акыры катуу ачуусун келтирген окуя мындайча болду. Джордан жумуштан келип, сатыкка коюлган укмуштуудай үйгө арыз таштап келгенин айтып, мен ал үйдү сатыкка чыккан объектилердин тизмесинен көргөндө дароо эле сатып алууну чечтим. Ал шаардын эң сонун жеринен орун алган 2 кабаттуу чоң үй деди. Джуди эмне дешти билбей туруп калды. Сен кантип мени менен акылдашпай туруп мындай маанилүү чечимди чыгарып салдың? Бизге азыр үйдүн кереги жок. 2 кабат үй таптакыр эле зарыл эмес. Анын акчасын кантип төлөйбүз? Сен баштапкы төгүлө турган акчасын, андан кийин ай сайын төлөнө турган каражат жөнүндө ойлондуңбу? Биздин топтогон акчабыздын баары сенин пенсиялык фондуңда жатат. Ал жакта да көп эмес. Алгач үй сатып алаардан мурда болгондо да 2 кабаттуу чоң үй. Кайсы бир деңгээлде каражат жыйнап алышыбыз керек да. Джордан келишимди жокко чыгаруудан баш тартты. Ал ушул айдын аягына чейин каттап алышпаса, ал үйдү жоготуп алабыз деди. Джуди өз оюнан кайткан жок. Бул кырдаалда эмне кылса болот? Джуди көйгөйү тууралуу курбусуна айтып берди. Ал болсо финансы кеңешчиге кайрылуусун сунуштады. Алар шаардагы белгилүү финансы боюнча кеңешчи Джерри П менен жолугушууга макулдашты. Джерри Джорданга биринчи болуп сөз баштоого чакырды. Ал эмне үчүн бул үйдү сатып алгысы келгендигин, баштапкы төлөмгө, ай сайын төлөнүүчү төлөмдөргө кайсы каражаттарын төлөй тургандыгын жана ал үйдүн чыгымдарын кайсы каражат менен жаба тургандыгын айтып берди. Джуди үй ага дагы жакканын мойнуна алды. Ошентсе дагы азыр ал үйдү сатып алуунун зарылчылыгы жок деп эсептейт. Себеби азыр экөө гана, бала чакасы жок.
анын үстүнө үйдүн баасы алардын финансылык мүмкүнчүлүктөрүнөн кымбат турат. Жери айтылган маалыматтарды талдап көрүп төмөндөгүдөй жыйынтыктарга келди. Биринчи, жубайлардын экөөнө тең үй жакты. Экинчи, ал үй 2 киши үчүн абдан чоңдук кылат. Үчүнчү, алар балалуу болууну каалашкан учурда же 1 жылдан кийин ал үй бүлө үчүн эң ылайыктуу болуп калышы ыктымал. Бул жердеги жалгыз көйгөй финансылык маселе. Жери үйдү сатып алууга жана анын чыгымдарына кеткен каражатты эсептеп көрүп, азырынча бул үйдү сатып алуу ылайыксыз экенин байкады. Альтернатива үчүн ал мындай сунуш киргизди. Үйдү кредитке сатып алып, аны бир нече жылга ижарага берүү. Ижарадан түшкөн киреше баардык чыгымдарды жабат. Азыр экөө тең иштеп жаткандыгына байланыштуу төмөн пайыз менен кредит ала алышат. Жери ошондой эле зарыл чыгымдарды пландоого, аларга жардамдашуу керектигин сунуштады. Ал эми экөө тең үй бүлөлүк бюджет жана башка баардык финансылык чечимдерди кабыл алууда бирдей деңгээлде жоопкерчиликтүү экендигин билдирди. Мындай сунуш эки тараптын каалоолоруна жана талаптарына төп келди. Жери кырдаалга эмоционалдуу жактан эмес, рационалдуу баа бере алды. Мындан улам ар кандай азгырыктарга эч кимди алдырган жок. Эмгектик талаш тартыштарды официалдуу түрдө чечүү. Баардык эле конфликттерди жеңил жана оңой жөнгө салып кетүүгө болбойт. Алардын айрымдары Кейт менен Ребекканын ортосунда чыккан конфликт сыяктуу узак убакыт бою иште сакталып жүргөн нараазычылык же таарынычтардан улам пайда болот. Айрым учурда конфликттеги катышуучулар өзөрлүктөрүн көрсөтүп, эмоцияга алдырып же иерархиялык тепкичтин ар кандай баскычтарында туруп алышкандыктан алардан өз ара түшүнүшүүгө келе тургандыгын күтпөш керек. Мындай кырдаалда тараптардын бири эмгектик талаш тартыштарын официалдуу түрдө чечүү процедурасына кайрылышы зарыл. Коммуникация процесси. Конфликттердин жана эмгектик талаш тартыштардын келип чыгуу ыктымалдуулугун эскертүү үчүн эффективдүү тике коммуникация системасын ишке киргизүү зарыл. Тике же вертикалдуу коммуникация төмөн кетүүчү же жогорудан ылдый карай жана жогору чыгуучу же төмөн жактан жогору карай кеткен схема боюнча иштейт. Уюмдун жетекчилиги баардык деңгээлдеги кол алдындагылары менен тыгыз байланышта болуп турушу керек. Ал эми уюмдун кызматкерлери өз учурунда көйгөйдүн жетекчиликке кандай түрдө жеткирсе боло тургандыгын билүү үчүн компаниянын саясатынын негизги багыттарын билиши керек. Коммуникация каражаты катары корпоративдик массалык маалымат каражаттары, жалпы жыйындар, кабатыр кылган көйгөйлөрдү билдирүү жана дисциплинардык жазалардын алдын алуу үчүн кызматкерлердин жетекчиликке ортомсуз байланышуулары колдонулат. Төмөн кетүүчү система боюнча маалыматтардын агымын жөнгө салуу анчейин кыйынчылык туудурбайт. Төмөндөн жогору карай кетүүчү система менен объективдүү маалыматтарды алуу кыйынчылык жаратат. Жетекчилик кызматкерлерге алар ачык түрдө көйгөйлөрдү билдирсе боло тургандыгын түшүндүрүп, ар бирине жеткиликтүү кылышы керек. Ал эми кызматкерлер болсо алардын идеялары жана сунуштары жетекчиликтен колдоо табаарына, нараазычылыктары объективдүү каралаарына ишениши керек. Мындай ыкма өз ара ишеним жана кызматташуу атмосферасын жаратат. Эмгектик талаш тартыштарды чечүүнүн тартиби. Бир нерсе талашсыз. Кайсы гана уюм болбосун, анда эмгектик талаш тартыштарды официалдуу чечүүчү процедура болушу шарт. Башкы профсоюздук уюмдарда эмгектик талаш тартыштарды жөнгө салуу тартиби жалдоочу жак менен профсоюздун ортосундагы макулдашуу боюнча же жамааттык келишимде аныкталат. Башка учурларда уюмдарда эмгектик талаш тартыштар боюнча официалдуу комиссия түзүлөт. Jefferson Finance аттуу финансы компаниясында 50-ге жакын киши иштейт. Компаниянын президенти жана башкаруучусу Билл Джефферсон эмгектик талаш тартыштарды жана нараазычылыктарды карап чыгуу боюнча жарым формалдуу системаны киргизди. Баардык жетекчи кызматкерлер кол алдындагылар тарабынан келген кандай гана нараазычылыктар болбосун, аларды дыкат карап чыгууга милдеттүү. Андан кийин алар көйгөйдү чечишет же эгер нараазычылыкты кабыл алуудан баш тартышса, анын себебин көрсөтүп кайра кайтарат. Эгер кызматкер жыйынтыкка канааттанбаса, түз эле Биллге кайрылса болот. Эмгектик талаш тартыштарды официалдуу чечүү процедурасы ири компанияларда жакшы колдонулат. Адатта ал 4 баскычтан турат. Биринчи, жабырлануучу тарап көйгөйдү өзүнүн жетекчиси менен талкуулайт. Талаш маселени ушул баскычта чечип алууга болгон күчтү жумшоо керек. Чындыгында көпчүлүк конфликттер жана талаш тартыштар бир эле жерден өзүнөн өзү эле чыкпайт.
Алар пикир келишпестиктердин булагын аныктоо менен же нараазычылык билдирген жакка кырдаалдын себептерин түшүндүрүп, аны жөнгө салуунун жолдорун сунуштоо менен чечилет. Жада калса нараазычылык даттануулар негизсиз болсо дагы ага көңүл буруп, иштин чыныгы жөнүн аныктоо керек. Жетекчи үчүн көйгөй адаттагы эле майда көрүнүш катары сезилсе дагы, нараазы болгон адам үчүн ал маанилүү экендигин эстен чыгарбаңыз. Эч качан көйгөйдү түртүп койбош керек же ооба карап берем деп туруп, ошол замат убаданы эстен чыгарып койгонго болбойт. Бул көрүнүш кызматкерлериңиз менен мамилеңизди бузуп алууга жол ачаарын унутпаңыз. Экинчи, эгер көйгөй баары бир чечилбей койсо, кандайдыр бир жазалоолорду ойлонбой туруп, жогорку жетекчиликке кайрылуу керек. Бул баскычта дагы талаш маселени чечкенге аракет кылуу зарыл. Үчүнчү, бул кадам эгер абдан зарыл болгон учурда гана колдонулат. Мында жетекчилик чече албай койгон көйгөйдү кызматкерлерди башкаруу жетекчилигине, башкы директорго же жогорку звенодогу башка жетекчиге жеткирүү сунушталат. Төртүнчү, адатта бир топ конфликттер алгачкы баскычтарда чечилип, макулдашууларга келишет. Бирок айрым учурларда жалдоочу жана жумушчу эки тараптуу макулдуктары менен эмгектик арбитражга кайрылышат. Жетекчилик бул жолду көйгөйлүү кырдаал үчүн эң туура деп эсептегенден колдоно алат. Тараптар бир пикирге келе албаган учурда соттук териштирүүлөргө жүгүргөндүн ордуна арбитражга баруу пайдалуу болот. Арбитраждык кызмат көрсөткөн бир катар уюмдар, алардын ичинде юридикалык компаниялар, мамлекеттик агенттиктер жана бизнес ассоциациялары бар. Арбитр биз экинчи бөлүмдө сөз кылган медиация ыкмасын колдонсо болот же дароо эле арбитраж процессин баштай алат. Арбитраждык соттун чечими айрым маанилүү учурларды эске албаганда өзгөрүүсүз жана акыркы чечим болуп эсептелинет. Жалдоочу жана кызматкердин ортосундагы жеке талаш тартыштар. Иш чөйрөсүндө кызматкер менен анын ортомчусу жетекчисинин ортосунда пикир келишпестиктер көп эле болот. Албетте мындай учурда эмгектик талаш тартыштарды чечүүнүн биринчи баскычынан өтүү мүмкүн эмес. Мисал карап көрөлү. Барбара жетекчиси Меггинин ага дайыма ар кандай жагымсыз тапшырмаларды берип салгандыгы үчүн абдан наразы болду. Албетте Барбара кандай гана тапшырма болбосун жумуш болгондон кийин аткарыш керектигин түшүнөт. Бирок Мегги өзүнө жаккан кызматкерлерине бир дагы жолу жагымсыз милдеттерди жүктөбөгөнү анык капалантты. Эгер Барбара эмгектик талаш тартыштарды официалдуу түрдө чечүү процедурасына кайрыла турган болсо, анда ал алгач Мегги менен маселени талкуулоого мажбур болмок. Ал эми Мегги анын даттануусун негизсиз деп карап, четке кагып коймок дагы, анын жашоосун дагы кыйындатмак. Мындай учурда кызматкер өзүнүн жетекчилигине кайрылбай туруп, нараазычылыгын дароо эле жогорку жетекчиликке жеткире алуу мүмкүнчүлүгүн эске алышы керек. Болбосо бир топ маанилүү көйгөйлөр чечилбеген бойдон калат. Мисалга ала турган болсок, акыркы жылдары жетекчилердин кол алдында иштеген кызматкерлерине карата сексуалдык зомбулук көрсөтүп, ал окуя жабырлануучулар кылмыш жаза иш козгогон учурда гана жогорку жетекчиликке билинген учурлар байкалган. Мунун себебинин баары бекитилген тартипке ылайык. Кызматкер алгач бир эле учурда өзүнүн жетекчиси да, кордук көрсөтүүчүсү да болгон кишиге кайрылуусу керек. Эгер нараазычылык же даттануу өзүнүн жетекчилигине тиешелүү болсо, анда кызматкер дароо эле кадрларды башкаруу жетекчисине же компаниянын башкы жетекчилигине кайрылса болот. Келип түшкөн нараазычылыктарды дыкат карап чыгуу керек. Эгер алар негиздүү болсо, абалды дароо колго алып, көйгөйдү чечүүгө ыкчам киришүү зарыл. Конфликттерди жана түшүнбөстүктөрдү жөнгө салуунун эң жакшы жолу бул уюмдун ичинде өз ара алаканы тыгыз жана ишенимдүү түзүү болуп эсептелинет. Адамдарга ката кетирүү, жаңылыш пикирлерде болуу табиятынан тиешелүү болгондуктан, уюмдук коммуникацияны эффективдүү түрдө түзүү абдан маанилүү. Бул өз кезегинде көйгөйлөрдү убагында чечүүгө жардам берет. Сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жүргүзүүнүн техникалары. Конфликттерди жана талаш тартыштарды конструктивдүү түрдө чечүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү искусствосуна ээ болуу керек. Утуш-утуш стратегиясын колдонуу кесиптик иш чөйрөсүндө гана эмес, күнүмдүк турмушта дагы личносттор аралык конструктивдүү мамилени түзүүдө жана көйгөйлөрдү натыйжалуу чечүүдө жардам берет. Адамдар бири-биринен бир катар өзгөчөлүктөрү менен айырмаланышат. Алардын ой жүгүртүүлөрү, максаттары, баалуулуктары, керектөөлөрү, эрежелери, умтулуулары, каалоолору жана ишмердүүлүктөрүнүн мотивдери ар түрдүү. Мунун баары личносттун жекелигин айырмалай турган негизги белгилер болуп эсептелинет. Дэвид
кээрisi психолог. Сүйлөшүүлөр эмне үчүн керек? Биз сүйлөшүүлөргө бир нерсени сунуштагыбыз келгенде же тескерисинче өзүбүздүн пайдабыз үчүн ыңгайлуу шарттарга ээ болууну каалаганда барабыз жана бизди дайыма жыйынтыгы кызыктырат. Сүйлөшүү процессинин катышуучуларынын кызыкчылыктары, максаттары жана баалуулуктары ар кандай болгондугуна карабастан, алар сүйлөшүүнүн адилеттүү жүрүшүнө кызыктар болушу керек. Бул нерсе процесстин ийгилигинин кепилдиги боло алат. Адамдар сүйлөшүү процессине эки негизги себеп менен барышат. Биринчи, ортодо чыккан конфликтти жөнгө салуу үчүн. Экинчи, эки тарапка ылайык келген чечимди кабыл алуу, өнөктөштүк мамилени түзүү, эки же андан ашык тараптар менен келишим түзүү үчүн. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү мурда болуп көрбөгөндөй абдан маанилүү. Анын себеби жаңы маалымат технологиялары менен байланыштуу. Айрым изилдөөлөрдүн маалыматына ылайык өткөн 1000 жылга караганда азыркы 10 жылда эле интернеттин таасири алдында бир топ бизнес процесстер, анын ичинде сатуу практикасы, кардарлар менен болгон кызматташуу жана кызматтык мамиле өтө чоң өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Биздин потенциалдуу кардарларыбыз, сатып алуучуларыбыз жана өнөктөштөрүбүз билимдүү жана көп маалыматтарга ээ. Ошондуктан бизнести жүргүзүү боюнча кеңири мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана алышат. Заманбап жаңы шарттарга ылайык кесиптик иш чөйрөсүндөгү сүйлөшүү жүргүзүүчүлөр ийгиликтүү жыйынтыкка жетип, атаандаштык ордун сактап калуу үчүн тиешелүү билимге жана практикалык жөндөмдүүлүктөргө ээ болушу зарыл. Сүйлөшүүлөрдөн коркуунун же качуунун кереги жок. Ал биздин күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгү. Лейк Штейнберг. Сүйлөшүү жүргүзүү боюнча жөндөмдүүлүгүңүзгө баа бериңиз. Ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү ишке ашыра аласызбы? Текшерип көрүңүз. Ал үчүн төмөндө берилген суроолорго ооба же жок деген жоопторду бериңиз. Биринчи. Мен экинчи тарап менен диалогду баштаардан мурда сүйлөшүү процессине тиешелүү болгон баардык нерселерди карап чыгам. Экинчи. Сүйлөшүүлөргө даярданып жатканда көйгөйлөрдү чечүүнүн жыйынтыгынын эң минималдуу жана мүмкүн болгон эң максималдуу чегин болжоп эске алам. Үчүнчү. Экинчи тараптын каалоосун жана кызыкчылыктарын аныктоо үчүн кунт коюп угам жана суроолорду берем. Төртүнчү. Сүйлөшүүнүн өзгөрүү нугу мүмкүн болгон баардык варианттарды пландайм. Бешинчи. Жыйынтык кандай болушу керектигин жана ага жетүү үчүн эмнелерди курмандыкка чалуу керектигин билем. Алтынчы. Мен сүйлөшүү процессине катыша турган адамдардын жеке өзгөчөлүктөрүн эске алам. Жетинчи. Позициямды негиздеген керектүү аргументтерди жанага карата экинчи тараптан ыктымалдуу каршы пикирлерине жоопторду алдын ала даярдап алам. Сегизинчи. Мен эмоцияларымды көзөмөлдөй алам жана эч качан жекеликке өтпөйм. Тогузунчу. Сүйлөшүү учурунда мен өзүмдү ишенимдүү жана жеңил сезем. Онунчу. Мен өзүмдүн алсыз жактарымды билем. Макул тапкан жооптор сиздин ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзө ала тургандыгыңызды тастыктайт. Ал эми каршы же макул болбогон жооптор сиздин позицияңыздын тигил же бул аспектилерин оңдоп түздөшүңүз керектигин билдирет. Сиздин акыл эсиңизде жаралган сырткы дүйнө менен анын образынын айырмасын сезүүгө, уга билүү жөндөмдүүлүгүнөн башка эч нерсе жардам бере албайт. Тронтон Уайлдер. Ийгиликтүү сүйлөшүү жүргүзүүчүлөрдүн 8 сапаты. Ийгиликтүү сүйлөшүү жүргүзүүчүлөр төмөндөгүдөй сапаттарга ээ болушат. Биринчи. Жасаган иш айткандарына ылайык келгендиктен кадыр-баркка ээ. Экинчи. Башкалардын ишенимине жана сый-урматына ээ. Үчүнчү. Каршылашынын көз карашын эске алуу менен өзүнүн позициясын ишенимдүү жана ачык билдирет жана ийгиликти гана көздөйт. Төртүнчү. Жогорку эрудицияга бир топ тармакта билимдүү, профессионалдык компетенцияга, кесипкө иш билги жана ынандыруу жөндөмдүүлүгүнө ээ. Бешинчи. Сүйлөшүү кырдаалынын ар кандай варианттарын алдын ала баамдап турат. Алтынчы. Психологиялык туруктуулугу, оор басырыктуулугу, сабырдуулугу менен айырмаланып, бир топ өзгөчөлүккө ээ жана эмоцияларды эмес, логика менен фактыларды жетекчиликке алат. Жетинчи. Коммуникативдик эң мыкты жөндөмдүүлүктөргө ээ, каршы тарапты активдүү тыңдай алышат, аларга ачык суроо бере алышат. Алар маектешин өзүнө ыңгайлаштырып алышат. Маектешинен келген
вербалдык жана вербалдык эмес белгилерди аныктай алышат. Анын чыныгы муктаждыгын жана каалоолорун түшүнө алышат жана булардын баардыгын өз ара макулдашууга жетүү үчүн колдоно алышат. 8. Ийкемдүү ой жүгүртүүлөрү, чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрү, жогорку потенциалдары жана жөнү бар тобокелчиликке барууга даярдыгы менен айырмаланышат. Сүйлөшүүлөрдүн утуш стратегиясы. Сүйлөшүүлөрдүн идеалдуу жыйынтыгы болуп, эки тарап тең утушка ээ болгон чечим эсептелет. Адатта мындай чечимди өз ара пайдалуу макулдашуу деп аташат. Мындай макулдашууга жетүү үчүн тараптар бири-биринин максаттарын, кызыкчылыктарын, баалуулуктарын, керектөөлөрүн жана чочулоолорун билип, түшүнүшү керек. Бул сүйлөшүү процессин жеңилдетет жана өз ара макулдашууга жардам берген чечимдерди кароого мүмкүнчүлүк түзөт. Классикалык дипломатиядагы сүйлөшүүлөр тараптардын катышуусун эмес, бир пикирге келүүсүн талап кылат. Дин Ачесон. Утуш сүйлөшүүсүнүн 4 баскычы. 1. Так уюштуруу. Сүйлөшүүнүн темасын жана предметин аныктап, түзүп чыгыңыз. Сүйлөшүүнү өткөрүлө турган жерин, убактысын жана аны өткөрүү тартибин макулдашыңыз. Ал үчүн 1. Жеке максаттарды, кызыкчылыктарды жана талаптарды так, ачык түзүп алуу. 2. Комплекстик көйгөйлөрдү белгилүү топторго бөлүштүрүү жана ыктымалдуу түшүнбөстүктөрдүн чыгып кетүүсүн алдын алуу максатында талкуулануучу ар бир маселени так аныктоо. 3. Көйгөйдү чечүүдө жекеликке өтпөстөн бейтарап позицияда болуу. Эмнелерди жасабаш керек? 1. Татаал же анык эмес пикирлерди колдонууну. 2. Сүйлөшүүнүн темасынан чыгып кетүү, өнөктөштүн сөзүн бөлүү. 3. Күнөөлөө же баа берүү менен сөз сүйлөө. 4. Эмоцияларга эркиндик берүү. 2. Маселе. Дыккат даярдык. Сүйлөшүүнүн темасына тиешелүү мүмкүн болгон баардык маалыматтарды эки тараптын тең позициясын эске алуу менен чогултуңуз жана талоого алыңыз. Эгер мүмкүн болсо, дагы бир жолу тараптардын позицияларын, максаттарын аныктап алуу үчүн алдын ала жолугушууларды өткөрүңүз. Көйгөйдү чечүүгө ыңгайлуу болгон чечимдерди жана алардын жыйынтыкта тийгизе турган таасирин изилдеп көрүңүз. Кайсы маселелер талкууга кирбейт, кайсылар аркылуу өз ара макулдашууну түзсө болот, аныктаңыз. Сүйлөшүү процессине даярдануу баскычында эмнелерди жасоо керек? 1. Алдыда турган сүйлөшүү процессиндеги максаттарды, кызыкчылыктарды жана ал сүйлөшүүлдөн алууну каалаган жыйынтыктарды так аныктоо керек. 2. Кырдаалды өзүңүздүн дагы, каршы тараптын дагы позициясы менен кароо. 3. Жетүүнү каалаган жыйынтыктар өзүң менен кошо каршы тарапка дагы кандай натыйжа берет? Ойлонуу. Кеңеш. Финансылык, эмоционалдык, интеллектуалдык жактан жыйынтыктар тараптарга кандай таасир берет? 4. Окуянын өзгөрүп кетүү ыктымалдуулугун жана каршы тараптын ыктымалдуу нараазычылыктарын алдын алуу. Ал үчүн керектүү аргументтерди даярдап алыңыз. 5. Кандай шарттарга макул боло аласыз? Тактап алыңыз. Ал үчүн каалаганыңызды, кандай жыйынтыкты алууну каалайсыз? Мүмкүн болгондон каалаган жыйынтыкка жетүү үчүн эмне кылуу зарыл? Ажыратып алыңыз. 6. Кетип калуу тактикасын ойлоп табуу. Изилдөөлөр боюнча бул сүйлөшүү практикасында натыйжалуу ыкма. Бул ыкма талкуулоону каалабаган маселелер козголгон учурда колдонулат. Сүйлөшүү процессине катыша турган ар бир тарап алдын ала мындай маселелерди тактап алуусу кажет. Эмнелерди жасабаш керек? 1. Максаттарыңыз жана кызыкчылыктарыңыз тууралуу унутуу. 2. Кырдаалды өзүңүздүн позицияңыз менен гана кароо. 3. Ыктымалдуу тобокелдиктерди эске алуудан баш тартуу. 4. Ой келди иш жасоо. 3. Маселе. Сүйлөшүү процесси. Өз ара ишеним жана кызматташуу атмосферасын жаратыңыз. Ал үчүн тараптар менен ачык сүйлөшүп, аларды угуп, суроо берип, сунуштарды киргизип жана конструктивдүү талкуулап, эки тарапка бирдей пайдалуу чечимдерди кабыл алуу жолдорун чогуу караштыруу керек. Жүрүм турумуңузду тынымсыз көзөмөлдөп туруңуз.